Саламатсыздарбы, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Бул акыркы убактарда биз жанагы адамдар үй сатып алууда жана башка ушу ар кандай кызматтарга кайрылганда салык инспекциясынан справка алып келиш керек. Өзгөчө мына ушул автотранспорт маселеси өтө бир көйгөйлүү маселеге айланды да. 3-4 кожоюн өзгөрткөн машиналар деле биринчи кожоюн атында жүрөт. Ал башка бир уже ал машинасын унутуп деле калган. Салык инспекциясынан сен мына 3-4 жылдын карызын салыгын төлөбөпсүң деген маалымат чыгып атат. Бул салык кызматын иштегендерге да өтө оорлук келтирип атат. Бул маселени протокол ташмама катары берип, жогорку кеңештин контролуна. Алмаз Ахунжанович, министрлер кабинети муну тез арада бир чечим кабыл алыш керек. Биз убагында ушул жанагы машинаны оформление кылбай койсо боло берет деген бир токтом чыгып калып, азыр көчөдө ким кандай машина минип кетип атканын эч ким билбейт. Мына ошонун кесепети келип азыр бүт Кыргызстан боюнча бир көйгөйгө айланды да. Ошондуктан мен суранып кетем, Алмаз Ахунжанович, муну министрлер кабинети атайын тапшырманы берип, кайрадан ушул машина саткан учурда алган кишиге оформление болобу толук түрдө, саткан кишилер дагы кийин 5-6 жылдан кийин ал машинанын кайда экенин издебеш керек. Рахмат.